Пандемия күчөгөн маалда Чалдыбар айылынын эли өзүлөрү акча чогултуп тез жардам унаасын сатып алышкан. Жаңы унаа айылдык дарыгерлердин ишин бир топ жеңилдеткен. Айылда 12 000 адам жашаса да, Чалдыбар тез жардам станциясында унаа жетишпей жаткан. Саламаттыкты сактоо министрлиги менен макулдашууга мүмкүн болбой, жаңы тез жардам унаасы 2 жылдан ашык убакыттан бери токтоп турат. В момент, когда была пандемия, жители села Чалдыбар проявили инициативу и купили машину скорой помощи. Она одна из лучших, наверное, в Кыргызстане по оснащенности, по качеству. Это все началось во время самой страшной, пандемия болуп атканда. Биз бири-бирибизге кирбей калганбыз, туурабы? Бири-бирибиз менен саламдашпай калганбыз, жолдор жабык, элге жардам берейик деп баары дарыдан баштаган. Мо машинеге еще сөз келе элек болчу, просто дарыдан башталган болчу да. Биздин эл жакшы эл экен, ынтымак эл, Чалдыбарчы ынтымак эл. Дары да келди, жана концентратор дегендер да келди 800. Бүт бар элге таратып, азыр концентраторлар 800 дагы эле элдер колдонуп жүрөт, бекер. Бир эле мо биздин больницабызда скорый помощь иштеп аткан. Буга чейин иштеп, ичинде фельдшер отуруп, пандемияда жетишпей, бул кишилерге машина болсо тезирээк тияк бияка бармагыле, жардам бермегиле деп элге сунуш кылып туруп, биз эл менен сунуш менен чечип, давай машина алып бере коюп туруп, Германиядагы достор таңдап, видео менен көргөзүп, мына мону деп баарыбызды эметип туруп эле сүйүнүп бул машинаны алып келгенбиз. Министрлик эл сатып алган унааны кабыл алууга даяр, бирок аны Чалдыбардын өзүнө калтыргысы келбей эле. Саламаттыкты сактоо министрлиги бул айылда өзүнүн тез жардам бөлүмү болушу мүмкүн эмес деп ырастоодо. Ал атайын талаптарга жооп бербейт. Бирок 2020-жылга чейин пункт иштеген. Саламаттыкты сактоо министрлиги аны карантинден кийин жаап салган. У нас до этого был пункт скорой помощи, где круглосуточно дежурили медсестры, фельдшеры, и можно было ночью приехать, укол, поставить капельницу. Тигинеке биздин эски бурун болгон гаражыбыз турат. Скорый помощь бу жерде иштеген болгон да. Биз ушул үчүн адамдар иштекесин аябай, кичинекей 5-класстагы бала да 500 сомун алып келип берип, мен копилкаманы ачтым. Мен скорый помощь алып алгачы, силер скорый помощь алат экенсиңер деп туруп, мына биз бейке ушул үчүн алып келгенбиз, потому что бу жерде болбосо бул скорый, же могу гараж жок болсо, же скорый фельдшерлер отурбаса, биз аны может быть даже ойломок эмеспиз, дары сары менен бүтүрүп анан кийин кой ушул фельдшерлер иштеп аткандан кийин машина алып берип коелучу деле ой менен алып бердик. Мы хотели, конечно, в селе Чалдыбар, но эту машину жители не хотели ее куда-то отдавать, что может она вообще уедет, мы ее не увидим. И может из-за этого у нас закрыли пункт скорой помощи. Bir günde biriyle vızıp bırakın Çaldıbar'da, yeğiyle vızıp. O sol derge 15 litre var bu maşına. Al derge spesialin özünçü skoridin gereği yok. Ne oldu? Al derge var mesela, bir yakta başka vızıklar bu yapsırız verin. Oy belirli biz silerde emelgan yok usta, абсолютно izleyle de aslında. Özüstün maşına endire. Сразу биз алып келгенден кийин дагы 1 ай 2 айдай пункт иштеп атты. Министерствого чейин бардым. Фельдшерский скорый пункт стоит. А машину нет. Почему мы им не можем подарить этот тигибу деп эметсем? Ишенесизби? Бир күн, 2 күн өтпөй эле келип эле жаап салышты. Алып туруп бекте расформировать кылып салды дагы бизге штат кишилер жетпей атты эле районго кетип калышты. И бек жабылып калды. 2 года назад, когда мы машину купили, буквально 3 месяца, наверное, прошло, когда мы не отдали ее туда, куда-то далеко. Эмне кылак, мен барып туруп главврачка барып айттым, эмне ушу машина үчүнбү көр, машинени мына тияка да алып иштетикиле десем, жок, биз албайбыз, бизде өзүбүздүн машина мына уже берди. Бизге иштеке кереги жок, иштекеңер эме жок деп туруп, ошо ойдон туруп калды да бул. Штат ачылбайт, ал штат ачылбайбы. Алар биздин баланс берсе, биз районго коюп, райондогу скорыйда кылып иштетип беретек да. Аны бергиси келбейт. Ушуну жанылы бергиси келбейт. Анан эле ар кайсы жака алып кетип элек кел, могу кылбайсак, эми кылбайсаң Именно фельдшерский скорый помощь болот деп туруп жасалып, 3 кабинет именно для этого. По проекту построенный так. В проекте написано даже там, что это скорая помощь. Я не знаю, почему анан кийин машинаны нельзя и все. Мына ушул гараж айтып атпаймынбы, гараж турат, эгерки мына скорый помощьтун гаражы. Уже более 2 лет мы не можем ее никак поставить на работу. Мы ее хотим Министерству здравоохранения подарить. У нас единственная просьба. Мы ее хотим, пускай она будет в районной больнице.
село Панфиловка, у нас районная больница. Тете ылдык айылга да тезирээк барабыз, тияка тоо жакка да тезирээк барабыз. Биз эми бийиктен тезирээк жетебиз эми бийикте болсо десе деле ни в какую, не знаю, стандарттары бар экен. Силердин айылыңарда 30 000 адам жок деп баштады. Анан бийикке штат жетишпейт, для штата тиги бу деп анысын баштады. Мы хотели, чтобы машина спасала людей. Пускай она подчиняется Панфиловской больнице. У нас единственная просьба, если можно, раз жители села скидывались на эту машину, дети несли деньги, мы хотели, чтобы она у нас базировалась в нашем селе. А управляли нашей больницей, пускай диспетчера Панфиловской районной больницы. Айдоочуларга бийиктен бизден өзүбүздүн спонсордор деле чыгып атат. Биз айлыгын да төлөп берейик. Просто разрешение керек да, биз эми жана фельдшерди, эмени кишини жумушка ала албайбыз, өзүбүз отургуза албайбыз. Только Минздрав кыла алат. Минздравка мына машина силердин балаңыздарга подарка кылайык биздин айылдын атынан. Сизден сураныч бир эле ушу иштеп берсин да, сизге да иштейт, районго да иштейт, бүт жака иштеп берет да, бул бүт жака жетишет. Мындай санавиация райондо жок. Ал Новиковго чейин батышпаналар. Ошо Нуржан деген жигит менен мен министрге келгем, ушул ветеринарлык министр болчу. Сомстун генеральный эмесине да барганбыз. Анан эми ал жана постановление правительства да, кача население керек, скорая түшүнтүгү ошого жараша акча бөлүнөт да. Анан аларга соответствовать этсе постановление өзгөрбөсө бизге өзүнчө шарт бербейт да. Чалдыбар айылынын тургундары чек арада жайгашкан айылдарга тез жардам чекитин ачышы керек деп эсептешет. Алар бийликтен жардам сурап, элдин акчасына алынган тез жардам унаасын элге пайдаланууга уруксаат берүүнү өтүнүшөт. Болбосо жергиликтүү депутаттар унааны сатып, футбол аянтчасын салабыз деп жатышат.